Бүгүнкү бизде соодабыз, особенно бүгүнкү соодабыз достор бизде разгон болот. И бул видеороликте достор мен сиздерге жаңы индикатор жана ушул индикатордон бүгүн биз кайталап торговля кылабыз достор да. Бул индикатор негизинде мурдатан эле бар индикатор да, Bollinger Bands өзүңүздөр билгендей деле. Бул жакта биз Bollinger Bands сызыктарын подключать этип туруп и настройкасын 20 жана чектөө 2 коюп настройкасын коюп алабыз достор да. Бүгүнкү биздин соодабыз башында айткандай деле достор, бүгүнкү задача мен 20–25 миң доллар киреше чыгышым керекмин достор. Анткени көчө стримде бизде небольшой просадка болуп калды. Ну да ладно да, бул небольшой минусту спокойно биз бүгүн перекрывать этишибиз керек болот достор да. Давайте платформага кирели и соодабызды баштайлы достор. Итак, смотрите, бизде бул жакта индикатор Bollinger Band сызыктары коюлгандан кийин биз валютный параларды издеп табышыбыз керекпиз. Жакшы учурларды да. Бизде бул жакта биз мынакей уровень да, мынакей уровеньде көрүп аткандагы деле бизде Bollinger Bands'ибиздин сызыгыбыздын үстүңкү сызыктарында жүрөт. Биз ошол жактардан максимальный пиктен же болбосо ушул сызыктан ашып кеткенден кийин биз сделкабызды ачышыбыз керек болот достор да. 30 секундтук жетишет же болбосо 1 мүнөттүк сделка ачсаңыздар болот достор. Итак, смотрите, бизде азыр болсо мынакей жот чайна 1 мүнөткө же болбосо 30 секундка мен давайте 30 секундка эле ача берейин. 5 миң долларга сатууга ачтым достор да. Мынакей бизде көрүп аткандагыдай эле бизде Bollinger Bands'ибиз явно көрсөтүп атат. Мына могул үстүңкүдө бизде сопротивление бар экендигин да. И в принципе биз мондай карап көрсөк болот, что бул жакта мынакей үстүңкү сызыктарында көрүп аткандагыдай эле да, мына могул жерлерден бизде графигибиз кайткан да. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерден биз сделкабызды ачышыбыз керек болот. И как раз биз ошол уровеньден ачтык достор. Итак, биринчи сделкабыз плюс болду. Следующийге өтөбүз достор. Следующий валютная пара и ушундай эле моменттерди табышыбыз керек болот достор да. Мынакей көрүп аткандагыдай эле азыр OMR чайнада бизде көрүп аткандагыдай эле мына сызыгыбыздан прям уже чыгып кетти. Давайте мен 30 секундка жогоруга ачайын достор. И бул жерден негизинде биз ушул сызыктан ашып кеткенден кийин ачышыбыз керек болот достор да. Мына могул жерде бизде как раз ушундай момент болду да, мынакей. Сызык чыкты бизде да, и графигибиз бул жактан кайра подъёмго кетиш керек. Мурдакы тарыхындагыдай да. Бирок мурдакы тарыхында карап көрсөк, жакшылап карап көрсөк достор, бизде бул жакта нисходящий тренд болгон. Көрдүңүздөрбү? Именно астыңкы линиябыз көрдүңүздөрбү? Мына биздин ошибкабыз. Биздин анализибизде ачкандан кийин бул нерсе көрүнүп атат достор. Бизде мурдакы тарыхында бул уровень бизде акырындык менен пробой менен эле ылдыйга түшүп кете бериптир достор да. Давайте мурдакы тарыхындагыдай эле биз сделкабызды сатууга ачайлы достор да. 1 мүнөткө ачабыз. Давайте 1 мүнөткө коебуз. И мен бул жерде 2 опцион ачамын достор. 2 сделка 1 мүнөткө 10 миң долларга достор. И мурдакы тарыхындагыдай эле бизде возможно дагы бир жолу кайталанат достор. Негизинде мына 15 секундтук таймфреймде мен карап турсам, бизде бул жерде нисходящий тренд болуп атыптыр да. И как раз үстүңкү биздин Bollinger Bands сызыктарынан ачсак туура болот экен эле негизинде бул жакта. Анткени мен өзү бардык эле соодаларымда, обученияларымда айтамын, если тренд кайсы тарапка кетип атса, ошол тарапка ачканга аракет кылышыбыз керекпиз да. Если бул жакта вниз болуп атса, лучше үстүдөн астыга ачышыбыз керекпиз. Ошондо туура болот достор да. Итак, смотрите, OMR чайна. OMR чайна бизде 15 секунд сделкабыздын жабылышына. И бул сделкабыздан биз приблизительно 9 миң доллар киреше табабыз достор да. Итак, акыркы 5 секунд и 3, 2, 1, 0. Отлично, достор. 2 сделкабыз тең подряд плюска жабылды достор. Көрдүңүздөрбү? Бизде нисходящий тренд бул жакта бизде кайрадан эле уланып кете баштады. Бизде мынакей ортоңку сызыгыбыз нейтральный уровень болуп дагы берди достор да. Уровень болуп берди. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушул ортоңку сызыгыбыздан дагы бизде реакция болуп, график дальше пониженияга кетти. Бул уровеньде деле жакшы реакциялар болот. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мына подъем, понижение, ушул ортоңку сызыктан дагы бизде графигибиз тебинип дальше жогору көздөй кеткен да. Тоже бул важный уровень достор. Достор, вкратце мен сиздерге түшүндүрүп айтып кетейин. Эгерде сиздерге трейдинг сферасы кызыктуу болсо, анда сиздер биздин обучениябызга жана сигналдарыбызга жана копи трейдингибизге кошулсаңыздар болот достор. Обучениялар бесплатно. Болгону Telegram каналыбызга катталасыздар достор. Telegram каналыбызда бизде 7 миң, почти 8 миң подписчик болуп калды. Бул жакта бизде торговля, сигналы, копи трейдинг и ушулардын баардыгын сиздер бесплатно алсаңыздар болот достор да. Мынакей бүгүнкү биздин сессиябыз негизинде бизде 2 сессия болот. Биринчи сессия күндүзү саат 3 болот. Ашып кетсе 15–20 мүнөт соода болот.
мынакей 3 сделка подряд плюс кылганбыз и уверенный плюс кылып жаптык биринчи сессиябызды. Экинчи сессия азыр жарым сааттан кийин башталат. Биздин тоже VIP каналыбызда да. Сиздер да кошулсаңыздар болот. И также копи трейдинг достор. Копи трейдинг негизинде бул эмне деп сурап атсаңыздар, если трейдингди вообще билбесеңиздер достор, сиздер жөнүндө инвестировать этип коюп, бирөөнүн трейдерге, кайсы бир трейдерге инвестировать этип коюп, сиздер анын сделкаларын копировать этсеңиздер болот достор да. Ушул тоже жакшы нерсе, если сиздер вообще ноль болсоңуздар да. Вот, барлык ссылкалар достор ушул эле видеонун описаниясында болот. Ошол жактан өтөсүздөр, жазасыздар жана катталасыздар достор. Так, кийинки сделкамды мынакей валютная пара евро GBP OTS мынакей биздин стратегиябыз боюнча бизде мынакей жогорку линия Bollinger Bands'ибизге уже отскок боло баштаптыр. Давайте бир сделка ачайын достор. $5000 бул жакта бизде көрүп тургандагы деле мурдакы тарыхы уже үстүрөктө кайталанып атат да. Мынакей биз мурдакы тарыхтан карап көрсөк, мына могул жерде бизде линия Bollinger Bands бар экен да. Мына могул жерде мынакей бизде коридор болуптур бул жерде. И бул уровень, жогорку уровень мына сопротивлениябыз бизде пробой болгон. Мынакей могул жерден пробой кылып кетти дальше. И бизде үстүдө дагы бир Bollinger Bands бизде формировать этилип атат да. Мынакей. Давайте мен карап көрөйүн. Мына бир аз дагы бир жолу көтөрүлө баштады. Давайте мен бул жерден 1 минутка ачайын. Эки сделка менен дагы бир жолу сатууга достор. Всё, бизде мурдакы тарыхыбыз дагы бир жолу кайталаныш керек. Сопротивление могул жердеги коридорубуз уже үстүгө жылып кетти достор. Үстүрөктө торговать этип атат мынакей. Бизде линия Bollinger Bands үстүнкү сызыгыбыз да мынакей. Бизде биринчи жолу келип откоп болуптур бул жерден. Могул жерде сопротивление коюп койсок болот и кайрадан график ушул жака келип атат да. Мына үстүнкү Bollinger Bands сызыгыбызга. И бул жактан биз дагы сатып достор да. Всё, перекрытие. Самый главный достор перекрытие менен иштеңиздер. Идеальный точкадан биз всегда ача албайбыз и всегда соода кылып атканда максимум 3 жолу попытка беребиз. Жакшы точкадан ачканга аракет кылышыбыз керекпиз. Если стратегияңыздарга ишенип атсаңыздар и стратегияңыздарга толугу менен анализ кылып соода кылып атсаңыздар достор да. Так, евро GBP мынакей акыркы 2-1-0 жок достор. Бизде кайрадан эле үстүнкү биздин Bollinger Bands сопротивлениябыз бизде кайрадан эле поджатие болуп атат достор мынакей. Поджатие болуп атат и кайрадан бул жакта бизде мына 5 секундный таймфреймде бизде треугольник болуп атат достор. Көрдүңүздөрбү? И эми болсо менин уже оюм бул уровень пробою менен дальше жогору көздөй кетип калышы мүмкүн деп ойлоп атамын достор. Потому что мынакей көрдүңүздөрбү? Треугольник болуп атат. Бул паттерн трейдингде треугольник деп коет и ушул паттерн негизинде могул үстүнкү сопротивлениябыз пробою менен дальше жогору көздөй тренд болуп кетет достор жогоруга да. Давайте андай ушундай кылайлы достор. 1 мүнөткө биз кайра которулобуз и астрахтан мен мына как раз түшүп атат. 3, даже 3 эмес, 6 сделка ачат экенмин достор. 6 опцион 1 мүнөткө жогоруга ачамын достор. Ошондо мен 10, 20, 30 миң долларга ачып атамын достор. Сиздер коркпоңуздар достор, мен бул жакта суммамды доллар менен саналып атат и менин суммам балансым позволять этет достор ушундай чоң суммага ачканга достор. Эгерде сиздер новичок болсоңуздар, аз сумма менен кантип иштеш керек экендигин бардыгы VIP каналда бар достор. Аз сумма менен деле сиздер торговля кылсаңыздар болот да, там $500, $1000 менен соода кылып прибыль кирешиге чыксаңыздар болот достор. Бардыгы стратегиялар, кантип сделка ачыш керек, канча суммага ачыш керек, кандай правилаларды колдонуш керек и кандай стратегияларды колдонуш керек. Ушулардын бардыгы достор биздин телеграмыбызда бар. Болгон өтөсүздөр и бесплатно достор обученияга VIPка кошулуп алсаңыздар болот да. Итак, евро GBP. Евро GBP биз кайрадан эле көрүп аткандагы деле, мен айткандагы деле бизде уровень сопротивлениябыз бизде кайрадан эле поджатие болуп атат достор. И биздин уровень сопротивлениябыз мынакей пробой болду и плюс болду. Көрдүңүздөрбү? Биздин стратегиябыз 3-чү попытка менен биз перестратегия кылып алып туруп, кайрадан анализ кылып туруп, 3-чү сделкабызды кайра плюска жаап кеттик. Көрдүңүздөрбү? Бул трейдинг достор всегда каждый секунда, каждый минута сайын, каждый свеча биз ошолордун анализировать этип карап турушубуз керек болот да графикти. Негизинде трейдинг ушундай. Бат ылдамдык менен графикти анализдеп туруш керек да. И ошол дагы негизинде жакшы жемишин берет. Итак, следующий котировкага киребиз достор. Биз уже 150 миң долларга чейин уже жеткизип койпуз балансыбызды. Жакшы, 23 миң доллар пайда көрүппүз достор да. Так, давайте дагы бир ушул эле индикатор Bollinger Bands жөнүндө дагы бир случайды табайлы. USD China OTS мынакей. Көрүп атканда деле бизде ямочка болуптур могул жерде, мына ямка болуптур и бизде азыр могул коридорубузда, Bollinger Bands коридорубузда графигибиз жылып кетип атат. Азыр важный момент бул жакта бизде көрүп аткандагы деле мына коридорубуз, мына
ушул коридордун ичинде графигибиз жылып жатат да, графигибиз. И как раз бизде үстүңкү сопротивлениядан, үстүңкү линия Bollinger Bands'тен графигибиз астыңкы линия Bollinger Bands'ке уже келип калыптыр достор да. И ушул жерлерде приблизительно ушул жактардан биз зонадан покупкага рассматривать эте бериш керек достор да. Жакшы точкадан биз уже жогору ача беришибиз керек болот. Кааласак 2 мүнөткө, кааласак 5 мүнөткө запасымда мен 1 мүнөткө ачамын достор. $5000 жогоруга. Давайте сразу $10,000 ача берейин. И ушул сделка менен достор мен балансымды көчөкү начальный депозитиме кайра восстанавливать этип кое турган болуп калып атам да достор да. Сделкабыздын жабылышына болгону 5 эле секунд калды и көрүп аткандагы деле сонун достор. Супер сонун сделкабыз плюска жабылып берди достор. Балансыбыз $157,750 болуп калды достор. Сонун достор. Прибыль приблизительно где-то бир $39,000 болуптур достор. Бүгүнкү биздин соодабызда достор. Ушундай. Эгерде обучениябызга кошулуңуздар келсе жазыңыздар. Бүгүн бизде стрим болот достор. Түнкү саат 9-да кошулабыз. Ушул эле каналда болот. Канал катталып, колокольчикти басып койсоңуздар, жаңы видео стрим башталганда уведомление келип турат телефонуңуздарга же компьютериңыздарга. Всё, ушул менен сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз достор. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.